Багып алган иттери 2 жаштагы кызын чайнап өлтүрдү. Алматы шаарында 2 жаштагы кызды иттер чайнап өлтүргөн. Бул тууралуу Нур Казакстан булагы шаардын ветеринардык кызматына шилтеме кылып кабарлады. Алган жаракатынан улам Наристе тез жардамдын дарыгерлери келгенче чарчап калган. Кырсык 29-мартта Алтаускай районундагы Курулушчу микрорайонунда болгон. Жеке менчик турак үйдүн короосунда Ротвейлер тукумундагы 2 ит алардын кожоюнунун кичинекей кызын чайнап салган. Учурда тергөө башталды. Маалымат булагы Барометр сайты. Нарында жашап жатышкан памирлик кыргыздар депутаттардан кандай жерден болбосун үй курууга жер берилсе жакшы болот эле деп суранышкан. Бул боюнча Кыргыз Туусу гезитинин расмий сайты жазды. Маалыматка ылайык алар батирден батирге көчүп жүрүүдөн кыйналышкан. Андан тышкары памирлик кыргыздарга кесиптик билим берилгени менен аны тастыктоочу сертификат тапшырылбай жатканы маселе жаратууда. Белгилей кетсек, учурда 11 памирлик үй бүлө нарында жашап жатат. Кыргыз-тажик чек-арасында чыр чыкканда жумушка чыкпаган күндөр үчүн мугалимдердин айлыгы кыскартылганы талкууга алынды. Кыргыз-тажик чек-арасында чыр чыкканда жумушка чыкпаган күндөр үчүн мугалимдердин айлыгы кыскартылганы тууралуу маалымат интернет колдонуучулары арасында талкууга алынды. Алгач социалдык тармактарга Билим берүү министрлиги Таштумшук мектебинин мугалимдерине тополоң болгон күндөр үчүн айлык акы төлөнбөйт деп 4 күнүн чийип салыптыр деген маалымат чыккан. Көптөгөн интернет колдонуучулары чукул кырдаалда ишке чыкпаган мугалимдердин айлыгына кайра акча кошуп берүү керек деген билдирүүлөрдү жазышкан. Бул боюнча Билим берүү министрлиги тараган маалыматты төгүндөп төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди. Социалдык тармактарга чыккан маалымат чындыкка дал келбейт. Жалпы билим берүүчү уюмдардын мугалимдердин иш убактысын эске алуу табелдери борборлоштурулган бухгалтерияга 29-мартта тапшырылды. Министрлик тарабынан март айы үчүн мугалимдердин эмгек акысына бөлүнүүчү акча каражаты толук каржыланды. Анын ичинде Баткен районундагы бардык мектептердин мугалимдеринин 1 айлык эмгек акысы бар. 1 апрелден тартып мугалимдердин эмгек акысы борборлоштурулган бухгалтерия тарабынан эсептелинип, 3 апрелге чейин мугалимдердин эсебине түшөт деп билдиришти министрликтен. Маалымат булагы Суперкейжи. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Ичкиликке берилген эне жана каралбай калган балдар. Сокулук районуна каралбай калган өспүрүм балдардын ичкиликке берилип кеткен энеси наркологиялык ооруканадан дарыланып чыкты. Бирок ал кайра эле спирт ичимдигин ичүүнү улантып, мурунку жолуна түшкөн. Буга чейин аталган энени Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы өз көзөмөлүнө алып, аны ооруканага жаткырып дарылатышкан. Алардын максаты балдардын энеси ичкилигин таштап туура жолго түшсө, анда ага балдары менен бирге жашоого шарт түзүп беришмек. Кыздын апасы ооруканадан чыккандан кийин эле кайрадан ичип кетиптир. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Кайнэжесинин үйүнө чыгардык элек. Болбой эле көчөгө чыгып кетиптир. Ал эми баласы Кара-Балтада кайнэжесинин үйүндө. Ал эже 3 баласын тең чогултуп багайын десе, мыйзам боюнча жаш курагы туура келбейт экен. Себеби ал 70 жаштан ашып калган. Балдардын апасын дагы бир жолу дарылатып, жакшы чөйрөгө кошуп, туура жолго салганга аракет кылабыз деп билдиришти аталган түзүмдөн. Буга чейин Чүй облусунун Сокулук райондук аймактык ооруканага 8 жаштагы кызды алып келишкендиги маалым болгон. Күбөлөрдүн айтымында кыздын башы биттеп, кийимдери кир, жүдөгөн абалда келген. Кыздын нерв системасы да жабыркаган окшойт. Ал аябай жүдөгөн жана кийимдери кир экен. 8 жашта болгонуна карабай жакшы сүйлөй албайт. Бир нерседен коркуп калганын да байкадык. Баарынан да башы биттеп кеткенин көргөндө боорубуз ооруп, ар кимибиз үйдөгү балдарыбыздын кийилбей калган кийимдерин алдырып бердик деп билдиришкен күбөлөр. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Куршап айылынын 21 жаштагы тургуну Нурмухаммед Турдугулов Түштүк Кореянын Ульсан деген шаарында жашайт. Ал бул жакта келишим менен заводдо иштейт. Мектепти бүтүп, атайын курстарга барып, англис жана корей тилин үйрөнгөм. Миграциялык борбордон корей тилинен сынак тапшырып, андан өтүп кеттим. Иштеген заводдо кеменин моторунун тышын жасайбыз. Жумушубуз оор, чыдап иштесе болот. Мен мотордун тышы чыкканда болгарка менен ашыкча темирлердин колду кесип кетпегендей кылып тазалап жууйм. Бул өлкө мага жакты. Таң калганым бир дагы жерди калтырбай иштетишет. Бизде Кыргызстанда андай эмес. Элдери убакытка так, тынбай иштешет. Жакында эле мени менен иштеген корей жолдо таштанды кагазды жатканын көрүп, эмнеге ыргытышат деп катуу ызырынып, аны барып тазалап койду. Корея аябай кооз өлкө. Шаарлары, көчөлөрү бири-бирине аябай окшош. Ууру аттуу дегендер жок. Мисалы, телефонду эшикке коркпой эле коюп кетсең болот. Эч ким албайт. Бул жерде бүт камералар бар.
көзөмөлдөп турушат, бирок корейлердин жашоосу кызыксыз өткөндөй сезилет. Үй жумушу менен чектелип калган, башка кызыктуу нерселери жок. Элдери аябай жакшы, мигрантсың деп бөлбөйт, өз элиндей көрүшөт. Көбүнчөсү ишенимдүү болушат. Ульсан шаары сууга жакын, дайыма шамал болуп турат. Кышында кар жок, жайында аябай ысык, эч нерсе кылбасаң деле тердей бересиң. Жазында көзүндө аба ырайы жакшы, муздак эмес, ысык эмес, орточо болот, деди ал. Нурмухаммед Турдугулов кызыктуу окуяларын дагы айтып берди. Кореянын бир шаарында тууганым жашочу. Бир күнү алардыкына конокко бардым. Ал жерден чыгып, кайра заводко барайын деп туура эмес автобуска түшүп алыптырмын. Ал автобус шаардын четине чыгып кетет экен. Ага отуруп, качан жетебиз деп күтүп кете бериптирмин. Шаарды дагы жакшы билчү эмесмин. Автобус шаардын четине чыкканда кайда кетип калдым деп корко баштадым. Автобуска отуруп жатканда жол билетимди да түшүрүп алыптырмын. Билетим банктын картасы менен байланыш эле. Акчамдын баары ошол картада болчу. Айла жок, автобустан түшүп калдым. Эми эмне кылам деп өзүмдү жоготуп койдум. Жөө жүрүп отуруп, карта алган банкты таап бардым. Жоготуп алдым деп түшүндүрсөм 5 мүнөттө эле кайра чыгарып беришти. Ошондо аябай сүйүндүм. Дагы бир жолу дүкөнгө кирип калдым. Анда жаңы келген элем. Тамак аш алайын деп киргем. Өзүмө керектүү бир нерсенин атын таппай сатуучуга жаңсап да айтып да түшүндүрө албай койдум. Анан айла кетип, эч нерсе ала албай чыгып кеттим. Сатуучу аял мени жинди деп ойлоп калды окшойт. Бош убактым деле жок. Дем алыш күнү бошогондо велосипед тебем, футбол ойнойм, досторума кээде эле жолугам. Алардын баары эле алыс шаарларда. Келечектеги максатым келишиммен бүтсө Кыргызстанга барып жогорку билим алам. Андан кийин өлкөмө жер иштетип салым кошсом деген пландарым бар, деди ал. Мекендешибиз 5 бир туугандын 3-чүсү. Бакыт Төрөбаев дүкөндөрдүн жана базарлардын ээлерине кайрылуу жасады. 29-мартта Сокулук районунун Манас айылында бут кийим өндүрүүчү фабрика ачылды. Жумуш орун бул эмне деген темадагы иш-чарага жогорку кеңештин депутаттары, өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Ачылыш аземде депутат Бакыт Төрөбаев партия шайлоо алдында 61 ишкана ачып, 10 000 жумуш орун түзүлөрүн убада кылганын эске салып, бул 33-чү ишкана экенин белгиледи. Мамлекеттин өнүгүүсү жумуш орундан башталат. Бул орун менен баары байланышта. Эгерде продукция сатылбаса, анда орун дагы жок болуп, миграциянын агымы көбөйөт. Андыктан жумуш орун өндүрүлгөн продукциянын сатылышына жана мамлекеттин бул багыттагы максаттуу саясатына көз каранды, деди Бакыт Төрөбаев. Ошондой эле эл өкүлү райондордун, айыл өкмөттөрдүн, аймактарындагы дүкөндөрдүн, базарлардын ээлери менен сүйлөшүү жүргүзүп, ата мекендик ишканалардан өндүрүлгөн продукциялардын сатылышын алардан суранышыбыз зарыл деген пикирин айтты. Бакыт Төрөбаев өкмөт Борбор Азиядагы Евразия экономикалык биримдигинин аймагында жеңил өнөр жай тармагындагы кайсы чийки заттар өндүрүлбөгөнүн билип, анализ жүргүзүп, ошол сырьёдон даяр продукцияны чыгарган завод-фабрикаларды куруу керек деп эсептейм. Жогоруда аталган аймакта атаандаштыкка шарт түзүү менен бирге өкмөт ата мекендик өндүрүшчүлөргө коргоо чараларын жүргүзүп, тармакка индустриализация сыяктуу жаңы технологияны киргизүү учурдун талабы деп белгиледи. Бакыт Төрөбаев өз сөзүндө биздин мамлекет жеңил өндүрүшкө тез арада киришип, завод-фабрикаларды ачпаса, заманбап адистерди, модельер, дизайнерлерди чакырбасак, орто кесиптеги адистерди даярдабасак, анда эртең кеч болуп калат. Анткени кошуна мамлекеттер ушул багытта абдан тез ылдамдыкта иштерди жасап жатышат. Өзүбүздүн базарыбызды жоготуп алуу коркунучу бар. Статистикага таянсак, бут кийим өндүрүү тармагында акыркы 3 жыл аралыгында өндүрүш 60%га төмөндөгөн. Ал эми жеңил өнөр жай тармагында импорт 7 эсеге өскөн деп билдирди. Маалымат булагы Супер KG. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими болуп Түкебаев Акылбек Алиянкулович тайындалды. Тиешелүү буйрукка Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. 28-мартта жаңы аким мамлекеттик администрациянын эмгек жамааты менен тааныштырылды. 1964-жылы Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Чолпон айылында туулган. Жогорку билимдүү. 1981-1986 жылдары Фрунзе шаарындагы Скрябин атындагы айыл чарба институтунда окуп, окумуштуу агроном адистигине ээ болгон. Эмгек жолун 1986 жылы Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Каракол совхозунда агроном-энтомолог кызматында иштеп баштаган. 1987-1989 жылдары Ак Суу районунун Каракол совхозуна башкы мурап болуп иштеген. 1989-1994 жылдары ушул эле совхоздун номер 2 фермасынын агроному. 1994-1995 жылдары Ак Суу районунун Береке дыйкан чарбасынын төрагасы.
1995-1997 жылдары Проондун наркотикалык өсүмдүктөр боюнча долбоорунун Ысык көл облусу боюнча изилдөө тобунун жетекчиси. 1997-2000 жылдары кайрадан Ак Суу районунун Береке дыйкан чарбасынын төрагасы. 2001-2009 жылдары Ак Суу районунун Каракол айыл өкмөтүнүн башчысы. 2009-2013 жылдары Ак Суу районундагы Өрнөк Чолпон кооперативинин төрагасы. 2016 жылдары Ак Суу, Жети Өгүз, Тоң райондор аралык өрөөн инспекциясынын жетекчиси. 2016 жылдан бери Ысык көл облусу боюнча район аралык айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизациялоо борборунун башчысы болуп эмгектенип келген. Үй бүлөлүү, 3 уулдун атасы. 1996-2004 жылдары Ак Суу районунун Каракол айылдык кеңешинин, 2000-2004 жылдары Ак Суу райондук кеңешинин депутаты болгон. Буга чейин Ак Суу районунун акими болуп Улан Дөкөнбаев иштеп келген. Ал бул кызматка 2017 жылдын апрель айында дайындалган болчу. Ага чейин Ак Суу районунун Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. Ошондой эле аңчылык департаментинин Ысык көлдөгү өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары, Теплоключенко айыл өкмөтүнүн башчысы болгон. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты. Эң негизгиси ошо жол маселелерибизди жашап турган жолдор бар. Буга чейин эле бир топ жумуштар жасалды. Айдын ичинде оңдолду. Жолдон айда кесүү жерлер оңдолду. Бирок ошондой болсо дагы 30 айынан кеткен качып кеткен жолубузга көйгөй жолдордо ошо маселелерди чечишибиз керек. Андан тышкарыдагы таза суу маселеси. Биздин райондо көйгөйлөр бар, таза суу маселеси. Кээ бир айылдар бар, суу түтүктөрү эскирип кеткен айылдар бар. Кээ бир айылдар бар, суу түтүктөрү такыр жок айылдар бар. Анан эми бул суу адамдын өмүрү деп коет эмес. Өмүрдүн булагы деп коет. Асанда ошо таза суу менен элибизди камсыздандырып районубуз негизи агрардык район болот. Ошон үчүн айыл чарба тармагына да көп көңүл бурушубуз керек. Айыл чарбасы мурунку азыркыдай майда дыйкан чарбалар менен айыл чарбасы албетте өнүгө албайт экен. Биз буга мына 20-25 жылдан бери күбө болуп келатабыз иштетип. Ушул элге түшүндүрүү иштерин жасап, айыл чарбасын бийлиштирүү боюнча, кооперативтерди уюштуруу боюнча, үрөн чарбаларын уюштуруу боюнча багыт берели деп атабыз. Бул жумуштар бир күндө же бир жылда бүтүп кетчү жумуштар эмес. Алдыда көп иштер бар. Ошо элдерге багыт берсек, өкмөт дагы, жогорку кеңештин депутаттары дагы бул жакка жакшы көңүл буруп атышат. Азыр кооперативтерди, үрөн чарбаларын колдой турган мыйзамдар чыгып атышат. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү үчүн ишканалар уюштурса, алар чалык жагынан да жеңилдиктер болот. Аны ушул тармактабыз. Албетте, Ак Суубуз жергибиз кооз, тарыхый жерлер көп болгондуктан туризм жагы дагы биздин приоритеттүү багыт деп эсептейм. Себеби мисалы үчүн чет элдик туристтер негизи эле көп келет бизге. Хан Теңир чокусу мына биздин Ак Суу аймагында жайгашкан, Алтын Арашан, Түргөндүн Капчыгайы, кооз жерлерибиз көп. Баягы океандын тегерегинде жашаган чет мамлекеттиктер көлгөткө көп кызыкпайт экен. Аларга биздин тоолорубуз, жаратылышыбыз кызык болот экен. Анан ошо туризм жагынан да көңүл бурсак, аны үчүн сервистерди тандашыбыз керек да. Ошо келген туристтерге жакшы кызмат көрсөтсөк, анан көбүрөөк келет деген ниеттемиз. Рахмат, баары алдыда да эми